Бишкек шаарындагы балдардын тез жардам клиникалык ооруканасында мурдагы 3-чү балдар ооруканасы 7 жашар баланы каза тапты. Ана ата-энеси дарыгерлердин көзөмөлү жок, өз алдынча дарылаганы айтылды. Маалыматты оорукананын башкы дарыгери Акылбек Маманов клубко тастыктады. Маманов баланы ооруканага 3-декабрь күнү оор абалда алып келишкенин белгиледи. Биз баланын өмүрүн сактап калууга бүт аракетибизди жумшадык. Келери менен жандандыруу бөлүмүнө жаткырдык. Бирок ден соолугу начарлап 5-декабрда каза болду деп билдирди башкы дарыгер. Баланы алгач Нарын облусунда медиктер текшерип, инфарктын аныкташкан. Бирок белгисиз себептерден улам баланын ата-энеси дарыгерлер менен кеңешпестен өз алдынча дарылап баштаган. Дарыгерлер баланын өлүмү тууралуу укук коргоо органдарына билдирген. Учурда териштирүү иштери жүрүүдө. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Тилек Батырханов президенттин иш башкаруучусу болуп тайындалды. Буга чейин өлкө башчы кол койгон тескемеге ылайык Батырханов президенттин иш башкармалыгынын 1-орун-басары кызматынан бошотулган. Видеого лайк басып, жана каналдагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жандап коңгуроочун да басканды унутпаңыздар.